Көргүзарлуу Баткендин аптабындай ысык салам айтып, добуш программасын баштайбыз. Ассаламу алейкум. Баткенге барып келдиңерби деп түм эле жердин аркы капталына жетип келген эмедей элие таң калып сурап калчу элек. Эми бизге да ошентип суроо бергендерге Баткен эмне болуп калыптыр? Андан да нары Зардалыга барып келдик десек, ал кайсы планета дегендей суроолу тиктеген көздөр көп. Мына ошондой ортокторго биз бүгүн Баткендин Зардалысы жөнүндө кеп кылып берели деп турабыз. Эмесе жакшылап көңүл буруңуздар. Биз Баткенге Акыл деген достун чакыруусу менен, чалуусу менен барып калдык. Ал киши сиздерди бир замечательный, знаменитый Зардалы деген жайлообузга алып барып келели. Мына ошол жактын жайын көрүп келиңиздер деди эле, самолетко олтурдук да зуу койдук. Зардалы деген атын эле алыстан укпасак, анча маани берген эмес экенбиз. Же бирдекиде картадан да карап койбоппуз. Алгач машина менен бараттык. Жаныбыздагы кишилерден сурап коебуз, жетейин дедикпи деп. Ушу Баткендик туугандардын жакшы бир привычкасы бар. Жарым күндүк жол болсо да шеттеле, сәл калды деп санаңды тындырып коюшат. Ана ошо сәл калган жол менен Баткендиктерче айтканда сәл-пәл кыйналып, бирок бир көрүүгө зарыгып Зардалыга жөнөдүк. Алгач асфальт жол менен, анан анча эмес жол менен, анан таптакыр татырама зоо менен машинени майыштыра кыйнап кыр үстүнө чыгып бараттык. Чиркин алдыбыздагы азап тартып аска-зоонун арасын аралап бараткан унаага деле ушунчалык бооруң ооруйт. Минтуаны суречкидей кылып жалама зоого зуулдатып айдарын билишсе, аны жасаган заводдогулар зарыйлашмак беле, ким билет. Иши кылып асманды карай эле кетип бараттык. Ылдыйды карасаң, ыйлагың келет. Ошентип асманга чыгып автоунааны токтоттук. Андан нары булуттар алып, бутубузга Кудай күч берсин экен. Бул жерден машина жол бүтөт экен, бул жерден машиналар токтойт экен. Ал эми биз Зардалыга жетиш үчүн мындан нары жөө басабыз. Жүгүбүздү жонубузга артынып, машина менен аман эсен келгенибизге шүгүр кылып, мындан нары жөөсүнө да кайылбыз деп, кыройдо кыя жол менен жөнөдүк. Биз көп бастык. Биз аябай көп бастык. Чын эле биз көп бастык. Көп жылдан бери шаарда жашап, шаардык шиш такалардын жолуна көнөтүшкөн жаныбыз чаалыгып чарчап калып жаттык. Остановка кылган жерде аркы берки азил сөздөн сүйлөшүп, жанча-мынча өнөрүн көрсөткөн агаларыбыз да болду. Бизди айрыкча мына бул Асылбек акенин өнөрү айран кылды. Биз Зардалыга жетейин деп калдык. Бул жердеги байкелердин айтымына караганда дагы бир 20 мүнөт бассак Зардалыга кирип барабыз. Анан анча-мынча байкаган нерселерибизди сиздерге айтып бербесек болбойт. Бул Баткендиктер өзлөрүнүн анча-мынча жумуштарын бүтүрүп бербейсизби деп чоңдордун эшиктерин каккылап черткилеп олтурушпай эле ашар жол менен бүтүрүп алышат экен. Мисалы тетигил көпүрөнү ушул жердин жергиликтүү жашоочулары эле акча тыйынын чогултуп, жыгач темирин сатып келишип, өздөрү куруп атышыптыр. Ал эми бул жерде аксакалдар болсо, менимче баягы кыргыздын кары келсе ашка, жаш келсе ишке деп коюп, жаштарды иштетип өздөрү батасын берип олтурат го деп ойлойбуз. Азыр бара көрөбүз. Иш илгери. Муну качан салып баштадыңыздар эле көпүрөнү? Кудай каласа. 2 жума болду. Болду. Канча материал кетет. Ошолорду өлчөп бардыктагы элден чогулттук. Мына рам барбы, темир шунча темир берсеңер дагы ошол биздин чертожго ошол материал топтоп барып, ушул ишти баштайбыз деп, мына устага бердик да, ошол уста ошо жерден рамдарды 53-түн рамы 5-6 рам жыйдык элден. Эл бекер беришти. Жуда туура кыласыңар. Ошол эмнени беребиз, биз колдойбуз. Колубуздан келишче кызматыбызды аябайбыз. Ушул эмнени бүтүрүп бергиле. Жуда паталарын берди аксакалдар. Урайымова ушул Зардалыга өтчү көпүрөнү оңдоо үчүн көпчүлүктү уюштуруп, өзү да бир топ демөөрчүлүк кылып, эл үчүн эмгектенип жатыптыр. 2 жылдан бери көпүрөнү суу алып кетип, Зардалыга ашып айланып каттап калышкан жайлоочулар эми мал келин айдашып түзөтүшөт деп сүйүнүп жүрөт. Көп түкүрсө көл болот деген ушу тура. Биз болсо андан ары Зардалы айылына бет алдык. Биз ошентип Зардалыга жетип келдик. Зардалынын элдери момундай чыгыштын бир чыгармаларында сүрөттөлгөн сонун үйлөрдө жашашат экен. Биз болсо ошол үйлөрдүн биринде бүгүн конокту болмокчубуз. Ал эми коноктун келишине деп бул үйдүн кожойкеси тандырга нан жаап атат. Азыр ошол тандырдын жанына барып,
наннан ооз тийсек. Бул тандырларды өзүңөр саласыңарбы же бул жака машина менен тиги шаар? Жок, өзүбүз эле ойте купаты бар. Ошону алып келип, Мундай ак торпак менен. Пышырып, өзүбүз чаптап алабыз. Өзүңөр жасайсыңар. Эмне кандай бир немелер кошулат буга, материалдар? Же жөн эле улайдан эле? Жок, ошол улайга эчкинин кылы, шагыл, майда шагыл. Таш. Таш. Ошол таш эми тапты кетирбей турат экен да, ысык бойдо. Ол чопулай ончо тапты кармабайт экен. Анан майда шагыл таш кошулат. Аны ушундай кылып туруп жасап аласыңар. Чаптап туруп, аны 3 күн таш менен таптап, пышырып, анда 2 күн кызытып, анан наныбызды жаба баштайбыз. Азыр могу нандар бышып калдыбы? Ысык. Бышканын алып чыгып бербейсизби, биз ооз тийип көрөлү. Кып-кызыл нан болду. Нан эми ооз деңиздер эми. Унду каяктан эметесиңер? Ушу Унду өзүбүздүн эле тегирменден өзүңөрдүн бuyакта будайды эгип алат. Зардалдын тегирмени. Таш тегирменден барып тарткан. Өзүңөр буудай эгесиңер, өзүңөр нан жасайсыңар. Бисмилла. Бул баягы шаардын унуна окшош болгон. Жок. Шоколадный ундар экен да. Жайдар ун. Анан даамы да жакшы болот экен. Бирөөнү алып көрсөм болобу мен? Болот. Тет жактан. Колум күйүп, анан эртең Бул колуңуз менен Кайсы? экинчисин алам. муякын саламбы? Жок, бул колуңуз менен. Бул кол менен салыш керек. Бисмилла деп. Ана экинчиси. Могу жердеги? Аябай ысык экен. Ох. Бисмилла. Ысык. Могу четтегисин эле алат окшойм мен. Йоп, бисмилла. Мынакей мону алып чыктык. Ал эми калганын өзүңүз алып албасаңыз. Кол күйүп калды меники. Рахмат. Ошентип саргара жорсоң кызара бөртөсүң демекчи, биз Зардалыга жетип конок болдук. Тоонун элинин пейилинен айланса болот. Колунда барын ап келип, дастуркон толтурушуп, сый үстүнө сый көрсөтүп, үймөй кыдыртып коноктошту. Убакыт болсо, бул жерде шаарга окшоп шаркыратма болуп акпай, шашпай өткөндөй сезилет. Зардалда жашоо тээ илгеркидей эле экен. Эгерде сиз 21-кылымдын кыжыгужу күндөрүнөн көңүлүңүз калып, кайдадыр бир жака качып кеткиңиз келсе, ушул жака жол тартканыңыз оң. Кулак мурун тынч, чөнтөк телефон, свет, телевизор деген нерселер бул жерде жок. Мээңе салып тээ илгерки бабалардын бир заманына барып калгандай болосуң. Бул жакта адамдардын да пейили баягы бабалардыкындай. Үйүнө конокко кирсең, кудуңдап сүйүнүп калышат экен. Бул күн мына ушинтип өттү. Зардалынын илгерки доордогудай укмуш үйлөрүнүн биринде түнөп эс алган соң, эртеси таңда туруп айыл дарылап эл көрүп, жер көрүп демекчи, эки жактагылар менен таанышуубузду уланттык. Көрсөбүз кечээ көп нерсени көрбөптүрбүз. Зардалы өзүнчө автономиялуу аймакка окшош экен. Ал жерде өзүнчө эки үйгө жетерлик болсо да, кичинекей гез куруп, ток чыгарып алышкандар бар экен. Ошондой эле өзлөрүндө өскөн буудайды ун кылып берчү ун комбинаты, же болбосо тегирмени бар экен. Иши кылып, өзлөрүнүн проблемаларын өздөрү чечкен эл экен чиркин. 50 kiloluktan 1 kilo alalım. 100 kiloluktan 2 kilo alalım. Demek sizge 100 kilogram un alып buğday alып келсе, 2 kilogram buğdayga siz tartıp beresiz barsın. Sana tarttırın. Özünüz жасагансызбы муну? Çoğan jasagan. 36-cı yılı çoğan jasagan. Бул 36 жыл жасалган. 36-cı yılı. O taştagы. Yok taş canan oluyor da taştı gözüm alıp düşkönmüş. Bu üstüne taşan bana Ormuzan değilmiş. Ormuzan degen yerde ondan çoğan tegirmeni var idi. Şol taşını alıp düştüm. Бул тегирменчи Аванын аты Ираим. 1936-жылы курулган ушул суу тегирменди алабабыз иштетип, айылдыктардын кызматын кылат экен. Өзү өтө тамашакөй куудул чалыш киши экен. Тегирмендин көрүп чыкканча гүлдүрүп жатып ичибизди эзип салды. Анын бир эки жоругун айтып бербесек болбос. Союз маалында Зардалыга бир чоң сунган немелер комиссияга келишет. Аларды коноктойсуң деп, андагылар ушу Ираимовага табышташыптыр. Үйүнө ээрчитип келип, бактын ичине дастуркон жайып, төшөк салып, колунда бар каймак майын коюп конок кылат.
Кечинде жат-жатка келгенде тиги коноктор ырайым абадан бекитишип, өздөрүнчө шаардан алып келишкен гүл азыктарын күтүрөтүп киришет. Аны байкап калган абабыз, мен чын пейилден төгүлсөм, булардын мени тең албагандай кылган эмнеси дегенби, айтор акырын барып, алыштын башынан бакка кеткен арыкка суу буруп жиберип басып кеткен имиш. Анан түнү менен чылпылдаган сууда ер болсоң уктап көр. Дагы бир окуясы мындай экен. Ошонун адамдары келди де, кечкурун келип калды да, о Араптага билесиң го. Араптага бүргат. Шонун үйгө келдилер де. Союз учурунда. Анан бизге бөлүп берди да, ушундагы чилендерге. Экөө үчөйдөн апарып үйгөргө жаткыла, булар жайлан кетсе деп. Анан мага 3 кыргыз бир орус дейди. Жамгыр. Шонун айлантып жүрүп, анан үйгө келсек таң атты да. Siz аларды эмнеге айландырдыңыз? Тамашаладыңызбы? Тамашалаа. Yani жаштылык экен. Түнү менен айландырдыңыз. Жаштылык. Жетейин деп калдык деп. Таң атты. Жуалды ашыра берген. Мана şu yerде айланып өргөн. Билбейт да. Мана өзүбүз көргөн мана даңги шундайча кел мандалакка чыгып ана жол менен түшкөнбүз. Ойлоп бартуран түштү. Жакын эле, жакын. Тигилер билбей кетти ошо менен. Сагар анан эртеси билип алдым да. Ой, жакын эле экен дейт. Анан мен айттым, караңгычылыкта жаан, анан меңдөө таза өл болдук. Зардал айылында бардыгы болуп кышында 30 түтүн, жайында жайлоочулар келгенде 100 түтүнгө чейин жеткен эл жашайт экен. Анан көпчүлүгү тээ жайлоого чыгып кетишет дешет. Биз жайлоодо жүргөн жокпузбу? Жайлооңор кай жакта деп суроо берип алып, тилибизди тиштеп калдык. Анткени алардын баягысы кармап, мына эле жерде 12-15 километр алыстыкта жайгашкан Зардалынын жайлоосун көрө кетпейсиздерби дешип суранып калышты. Элибизде чакырган жерден калба, чакырбаса барба деген кеп бар беле? Айтмакчы, сөз келгенде айта кетпесек болбойт. Добуш көрсөтүүсүн Зардалы жайлоосуна чакырышкан Дөөлөт Жалилов абабызга, Акыл Дилишатов, Рахман Султанов, Болот Каримов аттуу Баткен облусунун Карабак айылынын айылдык депутаттарына терең ыраазычылык билдиребиз. Ошентип биз жайлоого жөнөдүк. Жөө-жол деп жалакайланбай жайлоого жол тартууга макул болгонубуз жакшы эле болгон экен. Айылдан алеки заматта ат чогултушуп, тээ алыстагы алатоолорду көздөй аткарып жиберишти. Жол катар өтө кызык таң калтырган нерселерди көп көрдүк. Биз Баткендин Зардалы жайлоосунун Шурман деген жеринде турабыз. Бул жерде аябай катуу шамал болот экен. Эгер колуңузду жайып момунтей турган болсоңуз, кадимкидей артка кетет. Адамдын алапайын кетирген момундай шамалды ким көрүптүр? Бир аздан кийин жамгыр себелеп келди. Шамалдан, жамгырдан коргулуп, жайлоочулардын үйүнө кирдик. Шамал койбой? Шамал жамаат күчтүү эме. Бул жерде шамал аябай катуу болгондуктан боз үй тикпейт дейт элдерчи. Ошондой. Мондай таштан үйлөр салып жашайт экен. Ошондой. Ташты учура албайт да. Ташты учура албайт. Жакшы. Бул маманда Тарновада мындай түрбөдөн чыккандай чыгат. Шонун үчүн катык болот да шамал. Башка жерде катык болбойт. Башка жерде катык шамал болбойт. Жок, болбойт. Койлорду учуруп кетип таппай калып, кайра айланып келген учур болбойт. Жок, болот. Убак кезеги менен болот. Кээлер алып кетеби? Түшүндүк. Жүрүңүздөр. Жерге сат. Келиңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Сиздин атыңыз ким, апа? Сулуу. Сулуу апа. Өзү ham сулуу болуп турбайбы? Келиңиз. Жүрүңүздөр. Биз мына атабыздын кемпири Сулуу апа уюткан айрандан ичип, көпкө тамаша кеп курдук. Эс алдык, шамшум этип курсак тойгуздук, жылындык. Ан үчүн бизден эч ким эч нерсе сураган жок. Кыргыздын ушул пейилин айтып, дүйнөгө мактанса болот чынында. Аздан соң жамгыр бир аз басаңдады. Биз болсо жолго чыктык. Биз ат менен баятан бери 4 сааттан ашуун жол жүрүп койдук окшойт. Баягы айтып койчу экен. Зарлы ишиң болбосо Зардалыга эмне бар деп. Биздин зарлы ишибиз ушул Баткен жеринин кооздугун, Зардалынын кооздугун сиздерге көрсөтүү болсо керек. Анда сапарыбызды улайбыз, биз менен болуп туруңуздар. Жаздын күнү жашпабадай деп бекер айтпайт да. Бир туруп жарпы жазылып күлүп калат, бир туруп чакалайдын чак түшүндө алакандай булут топтолуп колунан келишинче шатыратып төгүп калат. А жайлоолордо болсо аба ырайы таптакыр түшүнүксүз. Бир туруп жаз болуп, бир туруп жай болуп, бир туруп кыш болуп өзгөрүлүп кыжалат кыла бермеyi бар. Анын баарын билген кишилер бейкапар жүрө берет экен. Заматта ачылган күн кайра бүркөлүп, шөмтүрөп суу болдук эле, кайра эле күн тийип, кадимкидей болуп калдык. Кайрадан ишибизди улантып, көргөнүбүздү телеге тарттык. Зардалы жайлоосунда момундай таштан салынган кызыктай үйлөр көп экен.
бул жердеги аксакалдардан сурасак, бул 40-жылдардагы 30-40 жылдардагы элдер жашаган үйлөр деп айтышты. Азыр Дөөлөт абадагы ушул жерлерде чоңойгон киши экен. Бизге ушул үйлөрдүн тарых таржымалын айтып берсеңиз. Бул ошол кезде эң стандарт үй болгон да. 40-жылдары? Бул палатка жок ал кезде. Кыргыз үй деген жок. Анан ушундай тартыш заман. Анан энди согуштан кийин бир куралып эл ушинтип үй салып жашап келишкен да, бир кыйын акыбалда жашап келишкен. Ушул жерде сиз өзүңүз чоңойгонсузбу? Ушул жерде чоңойгонбуз. Ушул үй мына ал жактагы үйдө жашайт элек. Бул жакта меймандар келгенде конокторду ушунда тосот элек. Могу жерде 1983 жыл дейт. 1975 жылы, 1980 жыл дейт. Бул жака эс алганды келишкендер жазып кетишиптир. Ал эми 50 жылдары ушул жерде ушинтип таштарды алып келип кынап, үстүн момтип, арчалар менен жабышып, эң мыкты конокторун ушул жерге алып кирип сыйлашып экен. Зардалдын ичинде мындай ташкепелер абдан көп салыныптыр. 30-40-50 жылдары эле эмес, социалисттик революцияга чейинки салынган ушундай таш үйлөрдө кездешет экен. Аны биз ушул Дөөлөт абанын оозунан уктук. Бул таш үйлөр менимче тарыхый эстелик катары туристтер үчүн үч уктаса түшүнө кирбеген табылга болорунан шек жок. Турист демекчи бул жака саякатка эмес, кандайдыр бир оорудан сакаюуга келсеңиз да болчудай. Анткени Зардалы жайлоосунда жер түйүнөн оргуштап чыккан дары сууларда мол кездешет экен. Мисалы мына бул кызарып агып жаткан булактын аты жөн эле Кызыл булак. Ичип көрсөң темир даамданат. Анемия жана башка бир топ ооруларга дары экен. Биз кызыгып сурап калсак, ой, мындан да укмуш булактар бар, өйдөлөп бара берели дешти. Биз дагы төрдү көздөй өрдөдүк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз аттарды тетигил жака таштап коюп, эми могу көчкү менен өтүшүбүз керек экен. Аябай коркунучтуу. Экен мына жактан көчкү жүрөт дейт. Экстремалдуу мындай татаал жолдорду баспай эле койсокпу, же бир аз калды ушунча келгенден кийин ушу көчкүнү көз килбей эптеп өтүп, Зардалынын төрүнө чейин барып келелиби я деп ортого суроо таштап, бизди узатып барган топ менен кеңешип кескен соң бир аз аракет кылып көрөлү. Өтсөк басалы, болбосо айылды көздөй кайталы деп алдыга карай аракет кылып, кар кечип кыялап олтуруп, бир топ жер бастык. Анан бир жерге жеттик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Зардалдан баштап мына ушул жерге чейин ат менен 6 саатта араң жеттик. Бул жердин нар жагы көчкү мөңгү болуп кетет экен. Ал эми жергиликтүү эл бул жерде жылуу суу деп коет экен. Жылуу суу деген себеби бул жерде аябай дарылык касиети зор жер түйүнөн ысык суу чыгат экен. Мындай колуң салсаң дагы кадимкидей күйгүзөт. Бул суудан ичип көрбөсөк болбойт го деп ойлойм. Суудан ичип көрдүк. Ак мөңгүлүү Алатоонун чокусунан 80 градустагы ысык суусу атылып чыгып турган, абасы таза, ажайып жерди көргөнүмө сүйүндүм. Чалыкканыбыз, чарчаганыбыз тарады. Ушул сонундун баарысы бирөөнүк эмес биздик экенин эстегенде эгеме ыраазы болдум. Билсеңиз, Кыргыздын кайсыл жерине барбаңыз, бардык жеринен ар түркүн ажайыптарды көрүүгө болот. Ушундай сонун жерлерди эч кимге эмес, бизге гана белектеген аталарыбызга, бабаларыбызга ыраазы болуп рахмат дейсиң. Булардын баарысын эстегенде 6 саат атчан жөөчөн жүрүп жүдөгөнүбүз, чарчабыбыз тарап, кайрадан бура сүйлөп каткырып, бирибиз тамаша салып мат кылып калдык. Жолдо аттан жыгылган бирөөнү наркы жактан жамактатып жарга такайт. Аны болсо тигиниси тилиңе тибиртке чык, ошону ырдабай шүгүрдасаңчы деп, анын ишенип тапшырган биздин микрофонубузду жолго түшүрүп койгонун айтып, кантип төлөйт элең? Зардалдан кайсы микрофон саткан дүкөн тапмаксың деп тапанданат. Ошентип талаа жери кең жер, улуу күчү тең жер болуп, тамаша үстүнө тамаша болуп жатты. Карабак айылынын айылдык депутаттарын биз да тамашага салдык. Кайнап аткан сууну көрдүңөр тиякта. Бул пары. Элдер пар кылып жасап койгон эми. Şu шартыга жараша кылып. Анча-мынча жай мезгилинде элдер келип пайдаланат, жуунат, парга түшөт. Шу жерге. Кудайдын берген бир пары да, суу жана жасап коюшкан. Атайын кирип көрбөйлү. Кандай киресиңер? Жок, кирген жакшы көрөсүңөрбү? Көрөлүш керек. Киребиңиз. Мен батпайм онда. Киресиңиз. Чогунан батпай калам. Жок, эми кирип көрөлү. Кана.
Бас, топо. Эмне, аябай ысык го бул жак, я. Эми, муну бери элек турчу токо. Бир сиздер менен бир ушул жерде тамашалашайын деп ойлоп атам да. Сиздер карабак айылдын депутаттары болосуз. Жок, биздин элдер айтчу эле да, о теттиги жогорку кеңештин депутаттары парга кирген жакшы көрөт үчүн. Айылдыкы деле ушундай турбай көрсөтчү. Парга кирген жакшы көрөт экен. Кеттиге. Башында да парга. Мындай тамашалар болду, тең туштук азилдер болду. Бул айылдык депутаттарга астейдил ыраазычылык билдирсек жарашат. Анткени алиги Зардал айылындагы салынып жаткан көпүрөгө көп салымын кошушуп, айыл элинин ар иштерин чын дилден аткарууга аракет көрүшөт экен. Борбордогу боросто эмес депутаттардай болушуп, кайкалап камери минишип, кыштактагы жашаган карапайым жердештеринин акыбалын $27,000 дардайга машина менен барып сурап, азыр биз кризисте жашап жатабыз, буйруса өнүгөбүз деп өпкөлөнүшкөн агайындарга караганда ат минип алышып, айыл аралаган анушундай жигиттерге рахмат. Ошентип биздин сапар карыды, кайттык. Келе жатсак баягы Зардалга кире бериштеги көпүрөнү көпчүлүк бүтүрүшүп, айыл чоңдору келишип, "О, малатсы" деп ашарчыларды ашыра макташып, көпүрөнүн ачылышы болуп жатыптыр. Биз эл менен коштоштук. Баткенге келип самолетко олтуруп, борборду карай бет алдык. Сиздер Өрүкзарлуу Баткендин Зардалы жайлоосун көрдүңүздөр. Биз болсо Бишкекке келип жеттик. Эфирде добуш программасы болду. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.